Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалы сиздер менен биргеликте өз берүүлөрүн түз эфирде улантат. Кече күнү сиздерге маалым берилгендей эле бүгүнкү түз эфирибиздин коногу бар. Албетте алдыдагы мүнөттөрдө сиздин жана биздин суроолорубузга жооп берет. Бүгүнкү программанын алкагында Ош шаарындагы азыркы акыркы кырдаал өзгөчө абал тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү студиянын коногу болсо Ош шаарынын мэри Сарыбашев Таалайбек Насырбекович. Таалайбек Насырбекович, саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Анда мен телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Экран астында азыр биздин координаттар чыгат. Дал ошол телефон номерлери аркылуу бизге түз эфирге байланышка келип, мындан сырткары WhatsApp номерине дагы билдирүүлөрүңүздү калтырсаңыз, биз түз эфирде жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү программаны бир гана Ош ТВ телеканалынан эмес, Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын эфиринен дагы көрсөңүз болот. Андыктан биздин катара кошулуңуздар. Анда Таалайбек Насырбекович, эң алгачкы суроону сизге узатайын. Бүгүн ушул Ош шаарында кайрадан ушул санитардык карантиндик посттор кайрадан коюлуп, бүгүнкү күндө ушул кайрадан тартип күчөтүлгөнү байкалды. Деги эле бүгүнкү күндө биздин шаарда акыбал кандай? Жалпы телекөрүүчүлөргө алгач маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Алгач баарыңыздарды ушу Рамазан айы менен куттуктаймын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кандай тилек максат кылсаңыздар, Кудайым баардыгын кабыл кылсын. Эң негизгиси, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен Ош шаарынын мэриясынын атынан жалпыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Ушул дүйнө жүзүндө ушул илдет катталып, анын ичинде биздин Ош шаарында дагы, Кыргызстаныбызда дагы ушул илдетке кабылгандар болуп, бүгүнкү күндө ушул өзгөчө абалда жашап, ушул илдет менен күрөшүп атабыз. Ушу биз койгон талаптарды, медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарып, мына ушу буга чейин дагы үйдө отуруп бердиңиздер, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү күндө биздин шаарда ушу эпидемиологиялык кырдаал туруктуу дегенден дагы алыспыз. Себеби ушу бизде коңшу мамлекеттерде да бул илдет ушул катталып, ооругандардын саны көбөйүп, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сырттагы биздин мекендештерде бүгүнкү күндө дагы алып келип атабыз. Ушул илдетке кабылган мына биздин Ош шаарында 113 болсо, анын Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө 97си айыгып чыкты. 2 тилекке каршы каза болду, 2 жараныбыз. 20сы бүгүнкү күндө ушул ооруканада дарыланып атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө да бул өзгөчө абал алына элек. Биз 1 майдан баштап 7 ишканага, 7 ушул тармакка уруксат бергенден кийин эл буну туура эмес түшүнүп, өзгөчө абал алынды дегендей мамиле кылышып, мына сыртта жарандарыбыздын саны аябай көбөйдү да. Ошондуктан биз тиешелүү ишканаларга уруксаттарды бердик, аларга пропускаларды бердик. Биз кайрадан ушул күчөтүлгөн режимде бүгүнкү күндө иштерди алып барып атабыз да. Бул шаардыктар үчүн, элибиздин коопсуздугу үчүн ушундай күчөтүлгөн режимдерди алып барып атабыз. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Биздин экран астында азыр ардактуу телекөрүүчүлөр түз эфирге байланышка келүүчү номерлерди көрүп турасыздар. Дал ошол телефон номерлери аркылуу бизге байланышка келип суроолоруңуздарды калтырсаңыз болот. Мындан сырткары WhatsApp номери аркылуу дагы суроолоруңузду берсеңиз болот. Биз болсо WhatsApp аркылуу келген суроолорго кезек берели. Таалайбек Насырбекович, бул жакта ушул өзгөчө жеке ишкерлерге байланышкан суроолор көп экен. Кандай колдоолор болуп атат? Мындан сырткары 11 майдан баштап ушул Ош шаарындагы мебель жасаган ишканалардын ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө уруксат берилеби деген суроо экен. Ушуга улай бүгүнкү күндө 1 майдан баштап Ош шаарында бир канча ишканаларга иштөөгө уруксат берилди. Ал эми 11 майдан баштап кайсы ишканаларга уруксат берилет? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биз бул боюнча атайын массалык коомат каражаттарынан дагы билдирүүлөр таркатканбыз. Биз 7 тармакка уруксатты берилдик. Кийинки этабында дагы ушул атайын өкмөт тарабынан бекитилип берген мекеме ишканалары бар, аларга уруксатты беребиз. Анын ичинде ошо мебель жасаган жана башка чакан ишканаларды дагы ишканаларга дагы иштетилбей турган мына жеңил өнөр жай ишканаларына дагы уруксат берилди. Мындай тигүү
цехтерге, мына дом буталарга да уруксаттар берилет. Чоң рахмат. Бизде болсо байланышка келген, түз эфирге келген телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду калтырсаңыз болот. Саламатчылык, менин фамилиям Тургунбаева Жыпар. Айта бериңиз, биз сизди угатабыз. Менин суроом мына мен күйөөмдү пенсияга чыгарып неме кылып элем да. Булар качан башталат? Уже убактысы өтүп кетип атат. Эртең барсам дагы кайрадан документ урлап келди. Жакшы болбой калды суроосу. Чоң рахмат. Менин жолдошум пенсияга чыгыш керек эле дейт. Качан ошондой уруксат берилет? Биз убагында пенсияга чыгыш керек окшойт. Мындан сырткары дагы ушул суроону эле улай, бул жакта балдар бакчасынын качан ачылышын, мектептердин качан ачылышын дагы суроо берген замандаштар аябай эле көп экен. Ушул багыттагы суроолор аябай көп. Жалпылап бир жооп берип коет окшойсуз. Эми мына биринчи суроого жооп берип кете турган болсом, азыр бизде өзгөчө абал алына элек. Бул жарандар туура түшүнүү менен отуруп туруш керек үйүндө. Себеби биз азыр тиешелүү ишканаларга гана уруксат берилди да. Өзгөчө абал алынгандан кийин биз атайын ушул мекеме ишканаларга, соцфонд ушул ишканаларына уруксатты беребиз. Ошондо келип туруп пенсиясын мыйзам чегинде алганга уруксат беребиз. Андан сырткары мына билим берүү тармагында дагы бул азыр каралып элек. Мына өзгөчө абал алына элек. Мына билим берүүнүн дагы азыр онлайн аркылуу ушу дистанционный окутуулар болуп атат да. Андан сырткары бала бакчаларды дагы биз азыр уруксат бере элекпиз. Качан өзгөчө абал алынгандай бул өкмөт менен макулдашып туруп, кырдаалга жараша уруксаттарды беребиз. Чоң рахмат. Бизде болсо дагы бир телегөрүүчүбүз байланышта бар окшойт. Бирок ага чейин биз WhatsApp аркылуу келген дагы билдирүүлөргө кезек берели. Бул жакта Талабек Насырбекович, Ош шаарынан чыгуу үчүн кандай документтер керек, кантип Ош шаарына кирсе болот, ушундай багытта дагы суроолор көп экен. Ошонун жол жобосуна дагы токтолуп кетет окшойсуз. Азыр бүгүнкү күндө Ош шаарында, Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында өзгөчө абал алына элек да. Ошон үчүн биз атайын уруксат берилген гана пропуска негизинде жарандарды же болбосо ошо тиешелүү адамдарды шаарга киргизебиз да. Ош шаарына ошон үчүн уруксаты жок, иши жок адамдар бүгүнкү күндө Ош шаарына келбей эле турса болот да. Андан сырткары ошол азык-түлүккө келген, ооруканаларга келген жарандарга гана ошол уруксаттар берилет. Андан сырткары сырттан келген адамдарга азырынча биз уруксат бербейбиз. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ жана Ынтымак телеканалынын түз эфиринде бүгүнкү программаны көрүп жатасыздар. Бүгүн болсо бизде конокто Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев болууда. Бул жактан бизден WhatsApp'тан SMS билдирүүлөр аябай көп. Ошол эле учурда телефон чалгандар дагы бул жак аябай көп болгондуктан мен көп билдирүүлөрдү окуганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондуктан мен телегөрүүчүлөрдү суранат элем. Бизде түз эфирде атайын номерибиз бар. Ошол жактан телефон чалсаңыздар, бул жактан биз бир гана SMS билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Ошондуктан муну эске алып коюңуздарды өтүнөт элек. Анан мындан сырткары бул жерде азыр суроо бергендердин катарында ошол Ош шаарындагы салондорду ачуу үчүн кандай документтер керектелет деген дагы суроолор көп экен. Бирок буга улай дагы бир телегөрүүчүбүздү кабыл алып, андан кийин ушул суроого кайрылат окшойбуз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, мен КБКдан чыгып атам, Салиевадан. Биз сизди угатабыз. Алло. Ооба, биз сизди угатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Мен Салиевадан чыгып аттым. Салиевада жашайбыз, квартирада. Сыналыңызды акырындатып сүйлөсөңүз аябай жакшы болот эле. Биз квартирамыз. Анан квартирасы бере албай атабыз эки айдан бери. Ушуга кандай болуп карайсыздар? Рахмат сурооңузга. Биринчи суроо боюнча мен жооп берип кетейин. Мына салондорго кандай шартта уруксат бересиздер деп. Бул боюнча биз атайын салондорго, чач тарачканаларга уруксаттарды берип атабыз. Алар биринчиден ушул бизге шаардык мэрияга атайын кат менен кайрылыш керек. Биз комендатурага ошол ачыла турган ишканаларга биз кат жолдойбуз. Алар пропуска жазып берет да. Бирок алар ушул медицина тармагынан коюлган талаптарды толук, санитардык гигиеналык нормаларды сактап,
ошол негизинде иштерди алып барат. Негизгиси буларга биз уруксаттарды берип атабыз. Экинчиден мына өткөндө да биз брифингде суроолор болгон, ушул убактылуу ижара квартираларда жашаган жарандар боюнча суроолор болуп атат да. Мен мына бүгүн дагы ушул силердин телеканал аркылуу дагы ушул үйдүн ээлерине кайрылат элем да. Мына улуу Рамазан айында турабыз. Ушундай мезгилде ушул илдет менен жалпы дүйнө эли күрөшүп атат да. Канча деген адамдарыбыз ушул соопчулук иштерди аткарып атат да, жасап атышат. Биздин шаардык мэрияга айтып дагы, айтпай дагы көптөгөн соопчулук иштерди жасап атат да. Мен ушул шаардагы ушул үйдүн ээлерине кайрылат элем. Келгиле ушундай жарандарга бүгүнкү күндө жардам берели. Мына аз убакыт калды. Ушул убактылуу квартирада жашап аткан жарандар үчүн бир соопчулук иштерди жасап, эгер алардын мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, ушул мен сиздерден суранам, ошолордон акча сурабай турсаңыздар. Эгер өтө зарыл, өткөндө дагы айтканмын, зарыл акча керек болсо, анда биз тизмесин бизге кайрылса, биз жардам берели. Биздин шаардык мэриянын жалпысы шаардагы жашап аткан ушул убактылуу квартирада жашап аткандарга квартира платасын төлөп бергенге мүмкүнчүлүк жок, бирок тилекке каршы ошондой кыйналган үй бүлөлөр болсо, биз жардам бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Биз болсо бул жактан WhatsApp'тан келген суроолорго кезек берели. Саламатсыздарбы? Коммуналдык кызматтарды убагында төлөбөгөндөргө пеня менен квитанция келип жатат. Буга чейин карантин бүткөнгө чейин пеня жазылбайт дегенди уккан элек деген суроосун калтырыптыр. Буну биз тактайлы, бизге кайрылсын, андай пеня деген болбош керек. Биз узартылган, өкмөттүн да катайын токтому чыкканда 3 айга чейин узартылган. Эми бирок кээ бирки мына тазалык ишканалары, таза суу деген мына берилип атат. Эми ушундай мезгилдерде бирок алар атайын мындай хозрасчетный ишканалар, канча деген жумушчулар мына түнү күнү тазалыкты тазалап иштеп атышат да. Алар мына бизге азыр атайын кайрылып атышат, мына айлыктарын бере албай калдык деп. Анан эми биз деле шаардык мэрия деле карап көрөбүз, жардамдарды беребиз мындай ишканаларга. Бирок ушу мен кайрылат элем, колунда бар үй бүлөлөр ушул коммуналдык услугаларды эгер болсо мүмкүнчүлүктөрү төлөп койсо, ошол ишкана үчүн, шаарыбыз үчүн бул жакшы болот эле дейм да. Анан ушундай мезгилдерде барлары деле мындай төлөгүсү келбей, бергиси келбей атат. Бул мындай калыстык эмес да. Ошон үчүн мен кайрылам, бардыгы мындай төлөп берсе, көпчүлүгү төлөп берсе жакшы болот. Чоң рахмат. Анда Талабек Насырбекович ушул эфирден пайдаланып, кийинки суроого уруксат бергенге чейин бизде дагы бир телекөрүүчүбүз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Биз сизди угатабыз. Алда Талай Сарыбаевга суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Бишкектен өзгөнгө барууга болобу, болбойбу? Ошону сурай дедим эле. Сенин атанын актыгы болмок, ошого барса болобу? Чоң рахмат. Буга чейин жооп бердиңиз эле же дагы токтоп өтөсүзбү? Бишкектен өзгөнгө чейин эми аны ошол жашаган жеринен уруксатты алыш керек. Анан баягы атайын анализдерин тапшырып, таза деген справкасы болсо, анан жолго чыгып келсе болот. Бирок өзгөнгө келгенден кийин дагы ал жерден ошол медицина кызматкерлеринин кароосунан өтүш керек деп жоопту берет элем. Чоң рахмат. Анда ушул жалпы телекөрүүчүлөргө бүгүнкү эфирден пайдаланып, социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө берилип жаткан гуманитардык жардамдар тууралуу дагы, колдоолор боюнча дагы кенен айтып берсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биз ушул массалык маалымат каражаттарынан көрсөтүп атабыз. Ушу шаардагы жашаган элдер үчүн, шаардын коноктору үчүн, убактылуу мына биздин Ош шаарына келип жашаган элдер үчүн мына мамлекет тарабынан, шаардык мэриядан, ушу бейөкмөт уюмдардан, шаардагы демөөрчүлөрдөн кандай жардамдар болуп атканын баардыгын тынбай ушу массалык маалымат каражаттарынан берип атабыз да. Бүгүнкү күндө мына шаарда 50 миңге жакын үй бүлөгө ушундай жардамдар берилди да, азык түлүк жагынан жардамдар берилип атат. Эң негизгиси мына мамлекет тарабынан биз 27.780 үй бүлөгө ушул жардамдар берилип атат да. Буга чейин дагы ундан жардам бергенбиз. Бүгүн дагы мына 5000 ушу баштыкча жасалып атат. Мына бүгүндөн баштап эртең дагы таркатабыз да. Кудай буйруса, биз мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам. Биз шаарда жашаган бир дагы
шаардын жашоочуларын же болбосо шаардын конокторун мындай ачка калтырбайбыз деп мындай айта алам да. Себеби бизде мүмкүнчүлүктөр бар, жардамдар берилет. Бирок ошондой жардамга муктаж үй бүлөлөр ошо квартальный комитеттерге, домкомдорго, аймактык башкармалыктарга убагында ошол тизмеге кирип койсо, биз жардамдарды жеткизебиз. Чоң рахмат. Бизде болсо кезектеги замандашыбыз байланышта экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду калтырыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатпыз, келиңиз. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Бадалова Азиза. Мен сизге Туран шартчасын Туран Кичи шартынан чыгып аттам да. Биз Мушкетова 1-домдон Мушкетова 1ден квартирада турабыз. Биздин жашоочуларыбыз, жаныбыздагы кошуналарыбыз бул жардам алышып, анан квартирада турган 1-2 кошуналар албай калдык да. Ошону сурайын дедим. Бизге Кошуналарыбыз жардам алып, 1-2 кошуналарыбыз албай калды дейт. Эми ошол эле гуманитар. биз айтып атпайлыбы, бизге жеткен тизме боюнча биз бардыгына жардамдарды жеткизип атабыз. Эгер ошо албай калган 1-2 кошунаңыз да кайрылсын, эгер жардамга муктаж болсо, биз сөзсүз жардамды жеткизебиз. Чоң рахмат. Биз болсо дагы бир телегөрүүчүбүздү түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду калтырыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен өзүм Ош шаарында жашайм. Ош шаарынын тургуну болом. Атым Бакыт. Мына мэрибизге суроо бергим келип атат. Биз Черемушка шаарчасында жашайбыз. Кызыбыз мына тоонун аркасында жайгашкан Ленин көчөсүндө жайгашкан бала бакчага барат. Анан ошолго биз өтө жетишибиз кыйын да, 108 маршрутканы бир 20,5 саат күтөбүз да. Черемушкадан келет, кайра айланып, анан шаарга түшүп кетет. Ленин көчөсү менен, Наваи көчөсү менен деген. Анан ошол биздин проблемабыз ошол. Бир эле жарым саатта келет да, бир эле маршрутка бар. Ошол барып келишибиз өтө кыйын болуп атат да, кышында. Чоң рахмат, сизге сурооңуз түшүнүктүү. Коомдук транспорт Биз жазып алдык, бул боюнча көзөмөл кылайлы. Өзгөчө абал алынгандан кийин карап көрөбүз. Чоң рахмат. Биз болсо дагы бир телегөрүүчүбүз байланышта экен. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Мен Абдинчаль кызы Бактыгүл. Мына Ош шаарында турабыз да азырчы. Анан кийин немеден мына квартиранттар боюнча сурайын дедим эле. Азыр эч жакта иштебей атабыз. Эмне боюнча сурайын дедим эле? Мына квартиранттарга мындай кандай бир жардам болуп атабы, жокпу? Домкомдор мисалы өздөрү мына пропискасы барларга гана жардам берилип атат. Бизге окшогондорго жардам берилип атат, кандай болуп атат? Ошол нерселерди сурайын дедим эле. Чоң рахмат сизге. Талабек Насырбекович, бул жакта WhatsApp'тан келген суроолордун дагы басымдуу бөлүгү эмнегедир ошого байланыштуу экен. Ижара акысын Мен түшүндүм суроо. Мындай жакшы суроо болду десек дагы болот. Бул мындай чындыкка жатпайт деп айтар элем да. Биз канча деген мына түз эфирге чыгып атабыз. Бизде шаарда атайын горячий линия бар, түз байланыштарыбыз бар. Биз түнүгүнү мындай айтып атабыз, аймактык башкармалыктын башчыларына талапты коюп атабыз. Бир дагы бүгүнкү күндө шаардын жашоочусу же болбосо шаардын жашоочусу эмес деген эме мындай талап болбош керек. Биз раз бүгүнкү күндө өзгөчө абал киргизип атканда шаардын ичинде жашайбы, биз кайсыл аймактын тургуну болбосун бардыгына жардам бергенге биз милдеттүүбүз, жардамды берип атабыз. Эгер жардам албаса, азыркы мурунку суроого кошуп айтар элем, бардыгыңыздар ошол жерде домкомдор бар, квартальный комитеттер бар. Эгер алар жардам бербесе, мен түз байланышты айтып коеюн, 55384 же болбосо 166 байланыш номерине кайрылсаңыздар, биз өзүбүз шаардык мэриядан да жардам алып бергенге даярбыз да. Мына дагы мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам, урматтуу жашоочулар, шаардын коноктору, эч качан мындай камтама болбоңуздар. Бизде мүмкүнчүлүктөр бар, жардамдар берилет. Чоң рахмат. Биз болсо кезектеги көрүүчүнү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Сыналыңыздын акырындатып алыңыз. Биздин Сарбаев саламатсызбы? Мен сизге айтар сөзүм бар эле. Алло. Биз сизди аябай жакшы угуп атабыз. Айта бериңиз.
неме мына мен январда 2 группага чыккан элем, ошонун акчасы деле азыр келе элек, анан барып документтерим келбей атат. Барып кайрылсам, неме деп айтып атат. Биз Бишкекке тапшырганбыз, азыр пока келе элек деп айтышат. Документтерим да жок, же чыккан акчам жок. Азыр өзүбүз квартирада жашайбыз. Анга деле ошо неме мына газ, свет акчаларына төлөй албай аябай кыйналып атабыз да. Ошону кантип токтотсак болот? Ошону айтып кое аласызбы? Сизден катта сунаныч. Чоң рахмат сизге, сурооңузга рахмат чоң. Бизге кайрылсын, азыр мен түз байланыштарды айттым. Эгер шаардын тургуну болуп бизден шаардан ошо пенсия ала турган болсо, биз жардамды берели. Эгер убактылуу баягы квартирада жашаган жаран болсо, биз азыркы жардамдар кыйналып калдык деп атат, биз жардамды берели ал боюнча. Чоң рахмат. Бул жакта келген суроолордун дагы окуй кетели. WhatsApp аркылуу келген суроолордун көпчүлүгүндө азык-түлүктөрдүн кымбатташы боюнча дагы суроолор бар экен. Ошол эле маскалардын, антисептиктердин, азык-түлүк азыктарынын дагы кымбаттаганы боюнча суроолор жазып атышат. Бүгүнкү күндө бул багытта акыбал кандай? Айтып бериңиз. Биз эми азык-түлүк бүгүнкү күндө мындай кооптоно турган негиз жок. Кампаларда азык-түлүктүн запасы жетиштүү. Un боюнча же болбосо ошол макарон, кумшекерлердин, баягы өсүмдүк майлардын баардыгынын запастары жетиштүү да. Эми кээ бирки мына доллар көтөрүлгөнгө чейин азык-түлүктү биз ушундай бир баада кармап турганбыз. Атайын антимонополиялык ишкана бар, бул мамлекеттик ишкана. Ошолордун уруксатын алып туруп, кээ бирки мына сырттан келген азык-түлүктөргө мындай азырактан баалар көтөрүлдү да. Бирок мына акыркы убактарда менимче бул баанын көтөрүлгөнү байкалып элек да. Биз бул боюнча көзөмөл кылып, такай көзөмөл жасап турабыз. Чоң рахмат. Биз болсо теле көрүүчүбүздү кабыл алалы. Түз эфирге байланышка келген. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Талайбек мырза. Биз мынау Нокат бергесинен чалып атабыз. Сиздин мынау кетеки мен сизге суроом деле жок. Жөн эле кетеки кылган иштериңизге өзүбүздүн атыбыздан ыраазычылык билдирип коелу деп. Чоң рахмат. Ушул эле. Чоң рахмат. Сөздү улай, ооба, Талайбек Насырбекович, бул жакта WhatsApp'тан келген чындыгында билдирүүлөр аябай көп. Бирөөсүн окусам, экинчисини окуганга мүмкүнчүлүк болбой атат, бирок келген билдирүүлөрдүн ичинде арасында сизге ыраазычылык билдиргендер, сизге аябай ыраазычылык билдирип, чоң саламдарын айткандар, ишиңизге ийгилик каалагандар чындыгында аябай көп экен. Анан бул жакта келген суроолордун катарында такси кызматына байланышкан суроолор дагы аябай көп. Такси кызматында иштечүмүн, бирок жумушка чыга албай атам, кандай шарттары бар деген суроолор бар, кандай документтер талап кылынат деген дагы суроолор бар экен, бирок ага чейин кечирим сурайм, бизде теле көрүүчүбүз күтүп атыптыр. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз, кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Саламатпыз. Мен суроо берейин дедим эле. Шаардык транспорт кайсы числодан баштап жүрөт экен, ошону билейин дегем. Чоң рахмат. Бул коомдук транспорттарды биз 20 майдан баштап туруп, ушул кырдаалга жараша уруксатты беребиз да. Эгер мына өзгөчө абал алынып, кырдаал турукташта турган болсо, биз уруксатты беребиз. Азыр ага чейин коомдук транспорттор жүрбөй туруп турат. Рахмат, анда такси кызматы боюнча такси боюнча айтып кете турган болсок, эми бүгүнкү күндө атайын мындай фирмаларга, компанияларга бизге кайрылып атат каттар менен. Биз уруксаттарды берип атабыз да. Бирок баягы айткандай эле алардагы санитардык гигиеналык нормаларды сакташ керек. Ошол ар бир таксиде 2ден ашпаган адам, мындай 2ден адам ашпаш керек да, баягы нормаларды сакташ керек. Анан мындай жеке таксилер да кайрылып атышат, эгер мыйзам чегинде алардын патенттери боло турган болсо, уруксат кагаздары боло турган болсо, бизге кат менен кайрылсын. Биз ушул пропускаларды алып бергенге жардам беребиз. Чоң рахмат. Биз болсо кезектеги теле көрүүчүнү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Биз болсо кезектеги теле көрүүчүнү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз угуп атабыз. Алло. Сыналгыңыздын акырындатып бизди угуңуз телефондон. Биз сизди угуп атабыз. Айта бериңиз сурооңузду.
Чоң рахмат. Талабек Насырбекович, анан бул жакта ушул жөлөк пулга байланышкан, пенсияга байланышкан дагы суроолор көп экен. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттен жөлөк пул алуучулар убагында эле берилип атабы? Деги эле ушул боюнча жалпылап айтып берсеңиз жакшы болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ушул өкмөт тарабынан убагында пенсия пособиялары берилип атат. Биз атайын мамлекеттик органдарга айтып, мынау көзөмөлдөр жасап атабыз, убагында берилип атат, мындан ары деле убагында берилет. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашев менен болгон маекти көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программанын алкагында биз Ош шаарындагы соңку абал, кырдаал боюнча сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү программаны бир гана Ош ТВ телеканалынын эфиринен эмес, Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын эфиринен дагы көрө аласыздар. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Кезектеги телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду калтырыңыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз сизди угатабыз. Мен тааныштырсам, ушул Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашев аябай көп продукт берип атат да, мындай продукттан эч ким эч качан берген эмес. 41-жылдан 45-жылкы согушта дагы эч ким ачка калган эмес да. Бул мэр болсо сончалык адам Ошдун жашоочуларына кам барып баардыгын берип атат. Көп продукт берип атат. Бирок ошол территориалдык домкомдордон анча жашоочуларга жетпей атат да. Мен бир эле пример айтам. Кермето 4-Кермет аймактан. Ошол жерде Абдыкан деген эже ушу 2 айдан бери ыйлардым, ушу ыйлатып Абдыкан эже берип коюңуз десем, ага мен бергем деп бергем, ушу 5 муну бергем сага деп ыйлатып келип бербей кетти. Чоң рахмат, аябай түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду, эми бул жерде көбүнчө ошо квартальный комитеттерге, домкомдорго мындай нааразычылыктар болуп атат да. Бирок мен айтар элем, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол иштеп аткан домкомдорго, квартальный комитеттерге, ошол аймактык башкармалыкта иштеген кызматкерлердин баардыгына мына жардам бергендерге мен чоң ыраазычылык билдирем да. Ушулардын эмгеги менен ушул жардамдар жетип, мына бүгүнкү күндө бүт ушул кырдаал өзгөчө абал киргенден баштап булар түнү күнү аракет кылып иштеп атышат да. Мына мен өзүм күбө болуп атам. 5000 баштыкчаны салыш бул мына 70-80 тонна жүктү продуктуну түнү менен уктабай салып атышат да. Мен мына көргөн жетекчи катары ыраазычылык билдирем. Ошол эле мезгилде нааразычылыктар да болуп атат. Айрыкча ушу көп кабаттуу үйлөрдө домкомдорго нааразычылык да. Бирок биз буга чейин болушу мүмкүн, бирок биз ушул акыркы убактарда ар бир подъездерден ушу комиссия түзүлсүн, домкомго жардам берсин деп. Себеби бири баягындай көзөмөл жасап калат. Андан сырткары ушу аймактык башкармалыктарда да комиссия бар. Ар бир тизме комиссиядан өтүп туруп анан жардамдар берилет. Мен дагы айтам, кайталайм, ушу жардамга муктаж үй бүлөлөр болсо, тартынбай, эгер домком менен мамилеси жок болсо, аймактык башкармалыктар комиссиялар менен мындай мамилеси жок боло турган болсо, бизге түз кайрылса, биз сөз жардам беребиз. Чоң рахмат. Бул жакта биздин замандаштар тарабынан келген суроолордун көпчүлүгүндө мен жалпылап эле суроого жооп алып берүүгө аракет жасап атам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ошондуктан түшүнүү менен кабыл алып, кайра-кайра жазып, кайра-кайра чалбай түшүнүү менен кабыл алууңуздарду суранат элем. Анан бул жакта ошол студенттер боюнча, жогорку окуу жайлар боюнча дагы келген суроолор аябай көп экен. Алардын контракт маселеси боюнча, деги эле качан ачылат, бул жылкы окуу жылы боюнча жалпылап айтып берет окшойсуз. Эми мына айтайын, билим берүү министри да тынбай брифингде айтып атат, булар дагы мына кырдаалга жараша иштерди алып барат. Менимче бул быйылкы окуу жылы ушул сентябрга чейин узартылат деген мындай түшүнүктүү айтып кетет элем да. Чоң рахмат. Анда бизге бөлүнүп берген убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Талабек Насырбекович, анда сизге программанын соңунда эркин микрофон берейин. Балким программанын жүрүшүндө айта албай калган ой пикирлериңиз, кайрылууңуз болсо Ош шаарынын тургундарына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта алсаңыз болот. Рахмат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы ушул Ош шаарынын элине, шаардын конокторуна кайрылат элем. Буга чейин туура түшүнүү менен кабыл алып отуруп бердиңиздер. Мен дайыма ушул кайрылуулар жасап атабыз. Бүгүн дагы кайрылам. Аз убакыт калды. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Акыркы убактарда Ош шаарында ушул
оору дагы мындай катталбай атат, бирок биз бүгүнкү күндө 178 обсервацияда жаткан биздин жарандарыбыз бар. Алардын анализдери ачык айтайын чыга элек. Сырттан келген жарандарыбыз бар, мына дагы күтүлүп атат. Ошон үчүн биз толук бул илдеттен айрылдык дегенден алыспыз. Мен кайрылат элем, мына иши жок, жөн жайсыз ушу көчөгө чыккан токтотсок, биз кандай жардам болсо жеткизип беребиз. Сиздер бир гана ушу үйдө отуруп берсеңиздер, ушул илдеттен толук айрылганга чоң жардамыңыздар болот эле. Дагы бир жолу мен ыраазычылык билдирип, ушул Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Элибизде дайыма тынчылык, жакшылыктар болсун деп айтар элем. Анда сизге чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп бизге ушундай маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ жана Ынтымак телеканалынын эфиринен Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашев менен болгон маекти көрдүңүздөр. Биз болсо сиздер менен эртең эле кайрадан түз эфирге чыгабыз. Эртең эсиңиздерге салып өтөйүн. Өкмөттүн Ош облусундагы кармыктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев суроолоруңуздарга жооп берет. Ал эми Ош шаарынын мэринен суроомо жооп ала албай калдым деген замандаштардын кулагына күмүш сырга, буюрса жума күнү кайрадан түз эфирде биздин телеканалдардын эфиринен сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Андыктан ошол мүнөттөрдө бизди эфирден күтүп сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Дал ушул мүнөттөргө чейин биз менен чогулганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Жергебизде дайыма тынчтык болсун. Аман туруңуздар.